Жума күнгө алган жаңылыктардын толукталган чыгарылыш менен тааныштырып, студияда Жамалбек Темирбаев, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышып алыңыздар. Арсланбы байыл аймагынын Султан Булак айылындагы жолдун абалы жана башка көйгөйлөрү тез арада чечилүүгө муктаж. Жол ылай болуп, өтүк менен жөнөтөбүз. 3,5 чакырым жерге жөө барышып, сабактардан да кечигишет. Бүткүл дүйнөлүк кургагучка каршы күрөшүү күнүнүн алкагында 1 айлык акция жарыяланган. Эми анын жыйынтыгы чыгарылууда. Норуз майрамын белгилөө жөрөлгөлөрү дале болсо уланууда. Тоолу Кызыл Үңкүр айылында элеттиктер жаз майрамын белгилешти. Кыргызстан элиме тынччылыкты каалайм. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын президентинин 2013 жылдын 22 майындагы Кыргыз Республикасынын шайлоо системасынын өркүндөтүү боюнча иш-чаралар жөнүндөгү жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин 2013 жылдын 14 майындагы чечими негизинде Кыргыз Республикасынын президентинин 2013 жылдын 22 майындагы номер 109 Кыргыз Республикасынын шайлоо системасынын өркүндөтүү боюнча иш-чаралар жөнүндөгү жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын шайлоо системасынын өркүндөтүү боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Өз ишмердигинин алкагында жумушчу топ Кыргыз Республикасынын шайлоо системасы үчүн маанилүү бир катар укук ченемдик актыларды иштеп чыгып, тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынган. Жарлыктын жоболору менен жумушчу топтун курамына өзгөртүүлөр киргизилген. Андан тышкары жумушчу топтун алдында жаңы милдеттер коюлган. Жарлык кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет. Өлкө башчы ушул күнү Кыргыз Республикасынын президенттик аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясат бөлүмүнүн жетекчиси, Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү стратегиясынын улуттук кеңешинин катчысы Нурсулуу Ахметованы кабыл алды. 2018-2040 жылдары Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын долбоору талкууланды. Нурсулуу Ахметова мамлекет башчысына Кыргыз Республикасынын узак мөөнөттүү стратегиясынын долбоору коомдук талкуунун натыйжасында эксперттик жана илимий коомчулуктун пикирин эске менен кошумчаланып, иштелип чыкканын билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков 2018-2040 жылдары Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын долбоорун улуттук кеңештин жыйынын кароосуна киргизүү тапшырмасын берди. Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук кеңешинин жыйыны 2018 жылдын 27 мартына пландалган. Мына ушул Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү стратегиясын колдоого алган иш-аракеттер кыймылы жүрө баштады. Мындан улам жалабаттыктар жаңыланууну жана жаңы президентти колдойт деген аталыштагы иш-чара жана март революциясынын 13 жылдыгына карата эртең Жалал Абад шаарынын Барпы драм театрында элдик кеңешме өткөрүлөт. Иш-чараны Кыргызстандагы туруктуу элдик кеңеши жана Жалал Абад шаардык мэрия колго алган. Жыйында негизинен мамлекетте элдик биримдик, ынтымак жана жаңылануу боюнча маселе каралат. Ошол менен бирге мамлекет башчынын өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган жана коррупцияны жоюуга чараларды көрүү максаттарын колдоо аракеттерин кубаттоо боюнча маселелер ортого коюлат. Мамлекетибизде бир элдик, биримдик, ынтымак болсо, тиреше бербей, улам 5 жыл сайын эле революция жасай бербей, ынтымакка, биримдикке келип, анан өнүгөлү, жаңыланалы деген маселе. Анан мынакей президентибиз дагы салыштырмалуу жаңы эле жумушун баштады. Ошого карабастан мындай чечкиндүү кээ бир сунуштарды айтып атат. Алсак коррупцияга каршы укук коргоо сот органдарындагы маселелерди иретке салалы, аймактарды өнүктүрөлү деген сөздөр албетте жакшы. Кыргызстан туристтик жайларга бай. Алардын баш сабында Арсланба бес салуу жайы турат. Жыл сайын канчалаган туристтер келип кетишет. Бирок аталган аймактын алыскы айылдарында жашоо шарт көңүл жылтарлык эмес. Анткени аталган аймакта жол маселеси өңдүү көйгөйлөр арбын. 2007 жылдан бери эл отурукташа баштаган Султан Булак айылынын абалы тууралуу кесиптешим кабар берет. Жыл өткөн сайын жарандардын саны өсүп, муктаждык ага жараша көбөйө баштайт. Мындан улам Арсланбаптын тоо боруна жаңыдан конуш пайда боло баштаган. Учурда Султан Булак деген тоолуу аймакта 400гө чукул кожолук күн кечирип келишүүдө. Жеңил машиналар менен жүк келсе, мына жолуңа да чыга албайт берген. Айыл аймактын борборунан 4 чакырым алыстыкта орун алышкан. Айылда эч кандай социалдык мекемелер курулган эмес. Андыктан жергиликтүүлөр жөө катташып алыскы мектепке барып билим алышат. Элет элин түйшөлткөнү жолдун катаалдыгы. Кыш мезгилинде, жаздын жамгырында жолдо жүрүү кыйынга турат. Ушундай карды күрөйбүз.
Кышта жолдогу карларды өзүбүз кол менен күрөйбүз. Балдарыбызды болсо көтөрүп мектепке ташыйбыз. Жол ылай болуп өтүк менен жөнөтөбүз. 3,5 чакырым жерге жөө барышып, сабактардан да кечигишет. Тоого жакын жайгашкандыктан балдарыбыз көп оорушат. Апчышымыз кыйын болот. Эрте жаз лайды болотода апчышымыз өтө кыйын. Былтыркы жылда ушул жолдун жээгинде көчкү да пайда болгон. Сүрүлгөн жер көчкүнүн ылдыйкы тарабында турак үйлөр жакын жайгашкан. Кырдаалдын оордугун жеринен көргөн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров тез аранын ичинде бул маселени чечүү талабы бар экендигин билдирди. Жолун көргөндө акыбалы өтө оор экен. Анын үстүнө мына көчкү түшүп, былтыр көчкү жылып баштаптыр, бул жерде турак үйлөр турат. Мен ойлойм бул тасмаларды, бул кайрылууларды өзгөчө корголоо министрлигине жеткирип, андан сырткары ушул тийиштүү өкмөт өкүлдөрүнө жеткирип, жол боюнча мектеп маселеси болуп атат. Мындай көчкү маселесин Жогорку Кеңеште маселени көтөрүп, ошол жерде тийиштүү адистерди жөнөтүп, мониторинг жүргүзүп, анан бир тийиштүү чараны көрөбүз деген ойдомун. Көчкү сүрүлгөн жайды токтотуп калуунун амалын ойлоп көчөт отургузуп чыгышкан, бирок муну менен коопсуз болду дегенге жатпайт. Демек, ыкчам иш-аракет жүргүзүп, алдын алуу аракеттери көрүлүүгө тийиш экендигин айылдагы түзүлгөн абал ырастап турат. Тагайбек Акматов, Мунара Жапарова, Уларбек Мурзабеков, Базар Коргон району. Ал эми Кызыл Үңкүр айыл аймагында калктын таза сууга муктаж болгон катмары көп. Алардын маселесин чечүүнүн жолдору каралып жатат. Айылдан алыс жайгашкан даарылык касиетке ээ болгон Турбаза эс алуу жайында булак бар. Ошол жерден түтүк орнотуп, таза сууну тартып келүү үчүн иш башталган. Бирок каржы тартыштыгынан улам иш соңуна чыкпай келет. Атайын кайрымдуулук фонддор менен элет элинин ичүүчү сууга болгон муктаждыгын чечүүгө аракеттер көрүлүүдө. Буюрса, кайрымдуу инсандардын көмөгү менен Кызыл Үңкүр айылынын эли таза суу менен камсыздалат деген үмүттөр арбын. Күзүндө аракеттер башталган, 2 километрге чейин суу түтүктөрүн жаткырып, даярдыктар көрүлгөн. Азырда муну Ассалам кайрымдуулук уюмунан дагы кайрылдык, өздөрү дагы адистери келип көрдү, жардам беребиз, чечип беребиз дегендей үмүттү ашырып атат. Азыр буюрса чечилип калат деген ойдобуз. Каралчу маселелер Жалал Абад шаарында да оңдоп саналат. Мындан Жогорку Кеңештин депутаты Айнура Осмонова Жалал Абад шаарынын тургундары менен жолугушту. Анда шаарда аткарылып жаткан иштер, алдыдагы пландар айтылып, андан сырткары шаар тургундарынын көйгөйлөрү маселелерге ортого коюлду. Жолугушуунун жүрүшүндө дагы кандай маселелер айтылды, кесиптешим Ильяс Турдубай уулу айтып берет. Акыркы учурларда Жалал Абад шаарында жаңы курулуштар орун алып, шаардын гүлдөп өсүшүнө аракеттер көрүлүп келет. Жергиликтүү бийликтин аракети жана эл өкүлдөрүнүн колдоосу менен республикалык деңгээлде акча каражаттар бөлүнүп, иштер жүргүзүлүүдө. Бул маселелер эң биринчи жана айтып өттүм, 80 миллион акча быйылкы жылда республиканский бюджеттен бөлүнүп, 50 орунду больница курулат. Андан тышкары капитальный ремонтко детсадтар, мектептер келди бир нече. Андан тышкары мына азыр көйгөйлөрдү айтып атышпайбы? Курманбек микрорайонунда керек деп мен ал көйгөйлөрдүн баарын өзүм деле билем. Мунун үстүнөн иштеп атам. Ошол республиканский бюджеттен бүгүнкү күндө ошол больницага акча каражат бөлүнөт. Эл өкүлүнүн жолугушуусу шаардык мэриянын жыйындар залында орун алып, ал жерде шаарда аткарылып жаткан иштер, көйгөйлүү маселелер козголду. Балдарга жөлөк пулдун берилиши, бала бакча, мектеп, таза суу маселелери айтылды. Паспорт башка районда алынган. Бишкек шаарында төрүлдү. Ошону силерге өтпөйсүзбү? Жанагы свидетельство паспорт менен де бере берет. Ушуну проблема кылып атышыптыр азыр. Ошол по месту прописка алсын деген немени жанагы касип иштеси ушундай проблемаларды жасап атыптыр Айнура Шымова. Ушуга көңүл буруп койсоңуз. Жана мен айткандай документтер требовать этиш керек. Анан кийин не обязательно по месту прописки алынат. По месту жительства эле кайсы жерде жашап аткан болсо, фактически ошол жерден алынат. Ошол мыйзамды кайсы именно соцзащитага, кайсы отделениясынан кайрылган бүт барын факты менен мага кагаз түрүндө берсеңиз, мен ошого жараша чара колдонууга аракет кылам. Жалал Абад шаарында Кадыржан Батыровдун 19 объектиси бар болсо, алардын 7-өсү шаардык мэриясына өткөрүлүп берилген. Бирок жергиликтүү бийликтин билдирүүсүндө объектилердин бардыгы талкаланып жараксыз абалга кептелген. Фонд осы имущество бүгүнкү күндө 7 объектини берип атат. Но 7 объект бул эшесиз жок объектилерди берип атат да. Биз бул маселени көтөргөндө биз КСДны көтөргөнбүз маселени.
экинчи кирпичный заводду көтөргөнбүз, асфальттын битумный заводду көтөргөнбүз. Алар бүгүнкү күндө аларды бербей атат. Бизге берип атканы баягы биринчи кирпичный талкаланып түзүлгөн жерин берип атат. Талкаланган КСДдагы спортзалын берип атат, эме бассейн, баягы жараксыз нерселерди берип атат. Шаар көрүп берип аткан сиздерге керектүү болуп атса, кандай иштейсиңер, экономический обоснование бериш керек. Ошол КСДны кантип иштете алабыз, биз бюджетке ала турган болсок, шаардын бюджетин көтөрө алабыз. Ошол боюнча мага маселе койсоңор, мен ошол жерде гарой туруп чечмекмин. Жолугушунун жүрүшүндө шаар тургундары тарабынан эл өкүлүнө суроолор берилип, жооптор алынды. Шаар аймагына караган курорт санаториясынын айланасында жайгашкан турак жайлардын кызыл китепчеси жок. Аймакты байырлап калган жергиликтүүлөр маселенин чечимин суранышат. Биринчиден ал жерде бул охранный зона курорттун зонасына кирет, экинчиден бүгүнкү күндө МЧС тарабынан ал жерде ушундай маселе коюлган. Билесиздер, сиздер подхоз тарабына жарака бар деп технозоны деген. Ошол себептен ал жерде бүгүнкү күндө кызыл китеп берилбейт. Эдени булар убактылуу деген маселе коюлуп турат. Булар келечекте булар башка жакка көчүш керек. Шайлоочулар менен жолугуп жаткан депутат айым өлкө башчысы жарыялаган аймактарды өнүктүрүү жылында өкмөттүн жаңы доорго 40 кадам программаларында камтылгандай шаардын өнүп өсүшүнө тынымсыз иштерди көрүш керектигин айтты. Ал эми жыйындын соңунда шаар тургундары эл менен жолугушуп, көйгөйлөрдү жеринен көргөн эл өкүлүнө ыраазычылыгын билдиришти. Ильяс Турдубай уулу, Байман Тургуналиев, Жалал Абад шаары. Акыркы учурларда эл өкүлдөрү эл менен болгон жакындашуулары көп байкала баштады. Мындай аракеттер өлкө башчысынын быйылкы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялоосун ишке ашыруунун бир багыты катары бааланууда. Бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнүнүн алкагында 1 айлык акция жарыяланган. Мында 24 февралдан 24 мартка чейин тийиштүү адистер тарабынан жарандарга кургак учуктун алдын алуудагы акысыз маалыматтар берилген. Бүгүн мына ушул акциянын соңку күнү катары эсептелинип, жыйынтыгы чыгарылды. Чоң масштабта уюштурулган иш-чаранын жүрүшү төмөндөгү видеоматериалда сөз болот. Соңку кездери кургак учук менен ооруган жарандардын саны азайды. Бирок аталган илдетке кабылган жаш жеткинчектер көбөйүүдө. Бул тууралуу Жалал Абад шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борбору маалымдады. Маалыматка ылайык, соңку 5 жыл аралыкта чет жеринде иштеп жаткан мигранттар арасында да аталган илдет кеңири кучагын жайган. Анын жүйөсүн адистер төмөндөгүчө түшүндүрөт. Биздин жарандарыбыз көпчүлүгү ушу чет мамлекеттерге иштеп келип, ал жерде өзүңөр билесиңер, көбүнчө ооруларды ошол жактан жүктүрүп, анан ал жакта дарыланууга, ал жакта кымбат болгондугуна байланыштуу дарыланууга күчү жетпей калганда мындай бизге келип калып атат да. Мисалы, бизге келгендерди көбү башка мамлекеттерде, Россияда, Казакстанда иштеп жүргөндөр келип калып атат да. Негизинен иш-чаралар жакшы эле жүргүзүлүп атат. Кыргызстанда кургак учук менен жабыркаган оорулуулар миңдеп саналат. Алардын басымдуу бөлүгү бул дарт менен сакаюуга мүмкүн эмес деп эсептейт. Мына ушундай жарандарга мамлекеттик деңгээлде түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Айтсак, бүгүн Жалал Абад шаардык мэриясы жана улуттук Кызыл Ай коому тарабынан кургак учукту айыктырууга болот, сен жалгыз эмессиң аталышындагы иш-чара уюштурулган. Демилгечи топтун билдирүүсүндө бул сыяктуу иш-аракеттер өз жемишин берүүдө. Негизги максат ошо элге жеткирүү. Эл ошону өзү билип, өзүгө алса эле биз жеңип чыгабыз. Көптөгөн жерде айтам мен, Австралия элинин ичине кургак учук деген жоголуп кетиптир. Биз суроо менен кайрылдык, кандай жол менен силер жеңдиңер десек, биз өздүк гигиена менен, анан кудулоо, басмырлоону биз ичибизден жоготтук да, ошол орунду биз элибиз менен жеңип чыктык деди. Ошону биз элге жеткирели, ошол орун алдын алалы, биздин эл деле дени сак улут болуп, дүйнө жүзү боюнча эң чоң бир мамлекеттердин бири болсун деген максат менен болуп турса. Мен кургак учук менен ооруйсун дешти апа. Эми мен деле элдин балдарына окшоп жашагым келген да апа. Акциянын катышуучуларынын басымдуу бөлүгүн студенттер түздү. Шартка ылайык ар бир университеттен келген катышуучулар кургак учуктун алдын алуудагы биринчи жардамды сахналаштырып көрсөтүп беришти. Кызуу таймаш, күчтүү дем жаштарды ынтымакка жана биримдикке чакырды. Бул бүгүнкү иш-чараны көптөн бери өткүзүп келе жатабыз жана ошондой эле көптөгөн студенттерге маалымат берип, жана ошондой эле аларга келечекке жол көрсөткөн иш-чаралардын бири болуп атат. Жылда өткөрүп келебиз. Бул иш-чаранын жардамы өтө чоң бул жашоодо. Статистикалык маалыматка ылайык, Жалал Абад шаарында 2017 жылдын башынан тарта бул күнгө чейин кургак учук менен ооруган жарандардын саны 917. Алардын 5-өө бул оору менен көз жумган. 100дөн ашууну илдетке каршы күрөшүп толук сакайып кеткендиги айтылды. Дыйда Сакамчыбекова, Уларбек Мурзабеков, Жалал Абад шаары.
27 март эл аралык театр күнү. Бул күн 1962 жылдан бери белгиленип келет. Мына ошол күндөн бери дүйнө жүзүндөгү көптөгөн театрлар, анын ичинде Кыргызстандагы театрларда 27 мартты кесиптик өнөр майрамы катарында белгилеп келет. Жалал Абад областык Барпы атындагы Кыргыз драм театрында дал ушул күнгө карата салтанат орун алды. Кененирээк биздин чыгармачыл топтун материалында. 26 жылдык тарыхы бар облустук театрдын жалпы жамааты талыкпай эмгектенип, элдин театрга болгон кызыгуусун арттырууга аракеттенип келет. Эл аралык театр күнүнүн урматына бир нече айдан бери даярдалып келген Марбайжиевдин «Адашкан адам» пьесасы ушул жердин мыкты актерлорунун аткаруусунда элге тартууланды. Мансапка, дөөрөткө, акчага жетип, көйөктө жүрдүм, ичип да жүрдүм. Аталган спектакльди 5 актер аткарып, көрүүчүлөрдүн көзүнө жаш алып келди. Анткени мында өз үй бүлөсүн таштап кеткен атанын адашканы, бузулган турмуш чагылдырылды. Атанын образын жараткан Адыл Абдибахитов өмүрүнүн 36 жылын театрга арнаган. Анын айтымында ушулоңду тарбиялык мааниси терең көрүнүштөрдөн адамдар туура чечим чыгарса. Биздин коомчулук бир жакшы нукка түшсүн деген максатта ар бир үйгө ушул терең мааниси тийсе экен деп атайын ушул пьесаны кайра баштан айтып элге тартуулап атабыз. Эми жакында буюрса ушул пьеса менен мынау Ош областы, анан Баткен областарына чыгып, ошол түштүк элинин калың элдин катмарына тартуулоо максатына турабыз. Эскерте кетсек, буга чейин дал ушул жерде Бүбүсара Бейшаналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин театр жана кино факультетинин режиссер жана актер чеберчилиги кафедрасынын бүтүрүүчүлөрү тарабынан Адашкан адам спектакли даярдалып элге чагылдырылган эле. Ал эми көрүүчүлөрдүн талабы күч болгондуктан кайрадан иштеп чыгуу тапшырмасы коюлуп, аны чагылдыруу дал ушул театр күнүнө туш келди. Муну иштеп чыгып суроо таптын көп болгон себеби бул орду жоголбой турган, маанисин жоготпой турган чыгарма, анткени бул үй бүлөлүк чыгарма. Буну биз окуу жайлардын арасында студенттерди чакырып коюп бергенибиздин себеби, студенттер бул келечек ээлери, келечектеги ата эне. Ушундай адашуудан сактаныш керек, ушундай болбош керек деген мааниде коюп берип. Союз мезгилинде театрдын орду өзгөчө мааниге ээ болгон. Мындай көрүнүш акыркы кездерде солгундай түшкөнү менен учурда театрга кызыгып башбаккандар арбып барат. Дал ушундай маанилүү, ары көңүл көтөрүүчү программалар өнөр ээлери тарабынан жаңырып турганы жарандардын кызыгуусун арттырбай койбойт. Курбуларым менен, досторум менен ушул өзүмдүн маданият чөйрөсүндө кеңири мындай маалымат алыш үчүн театр спектакльдерди көбүрөөк көргөнгө аракет кылам. Азыркы көргөн нерсемден мен мисалы үчүн сабак алдым өзүмөчү. Адам мындай кечиримдүү болуш керек. Куттук айтып келгендер турмуш өзү театрдан турарын белгилешип, аларга ийгиликтерди каалап өттү. Областтык Барпы атындагы драма театрынын артисттери бар болсун, чыгармачылыктары өнүксүн. Элдин калың катмарында бүгүнкүдөй сонун чыгармалар тартуулап келе берсин. Биздин улуу инсандардын чыгармалары эч качан өчпөйт. Аны себеби биздин келе жаткан улуу муундарга биздин артисттерибиз жеткирет. Ушул артисттерибиз бар болсун, таланттарды ташкындай берсин, буларга чыгармачылык ийгилик каалайм. Жылына бир нече спектакльди иштеп сахнага алып чыгуунун артында чоң эмгек, аны менен кошо актерлор үчүн чоң рахат жатат. Турмуштун оош кыйышы, агы менен карасы, ачуу менен таттуусу көчөгөнүн артындагы көрүнүштөн турат. Демек театрга бир баруу менен адамзат өзүнүн жашоо образын көрүп, андан жыйынтык чыгарууга, ошону менен бирге жан дүйнөсүн азыктандырууга жетишет. Алина Адилбек кызы, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары. Адеп башаты Жалал Абад прогрессивдүү фонду тарабынан 4 медресеге 100дөн ашуун 4 багыттагы китептер тапшырылды. Дин чөйрөсү жөнүндө жазылган китептердин бардыгы жалпы коомчулуктун салымы менен сатылып жана басылып алынганын уюштуруучулар билдиришет. Учурда область аймагы боюнча 9 медресе жана 1 институт өз ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп келишүүдө. Жалпысынан болуп 400дөн ашуун кыз келиндер жана 250дөй мырзалар билим алышат. Белгилей кетсек, Жалал Абад областында медреселер 2001 жылдан бери иштеп келет. Аталган жайда 3 жыл окушуп, жан дүйнөгө пайдалуу дин багыттагы керектүү билим алышат. Биз дагы ушу медреселерге бир көңүл бурсак бул жылдары, себеби диний билим берүү маселеси бүгүнкү күндө аябай ар тараптан бир колдоолорго муктаж экендигин, мыйзам жагынан болсун, башка жагынан болсун, базалык жагынан болсун. Анан биз дагы быйыл ошол боюнча жарыя кылып, 2 ай мөөнөттө жарыя кылдык. Жалпы коомчулук буга катышты. Бизде тыгыз байланышып аткан
жарандар болsun, же болбосо алардын тааныштары болsun, койчу бири-бирине себепчи болуп, 2 айдын ичинде бул жарыя натыйжаланды дагы. Натыйжада biz ошол Дилазык басма үйү тарабынан чыгарган ушул китептерибизди ал жерден сатып алып келип, ушул Жалал Абад областындагы диний билим берүү окуу жайларыбызга бул китептерди тараттык. Китептер 4 багытта азыр берилди Адеп Ашат коом тарабынан. Бул китептер ошол жанагы пайгамбарлык тарыхы, жүрөктөрдүн ачкычы, Рияз Салихин тандалган хадис. Ушул хадистер жанагы муфтияттын, казыяттын көзөмөлүндө, ише госкомдун көзөмөлүндө. Толук көзөмөлдөргөн таза китептер. Бул пайгамбарлык тарыхы, ошол пайгамбарыбыз ким болгон, кандай инсан болгон, бизге динди кандай алып келген ошол тууралуу. Жүрөктөрдүн ачкычы дегенде ушул иман тууралуу, ата-энеге, туугандарга кандай кызмат кылыш керек бул тууралуу жазылган да. Тандалган хадис деген пайгамбар бардык хадистери. Эми самалык менен уюштурулган жаңылыктардан. Норуз майрамын белгилөө жөрөлгөлөрү дале болсо уланууда. Жаз көктөм майрамы аталган Норуз күнүн Базаркоргон районунун Кызыл Үңкүр айылынын тургундары Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басары Мирлан Бакировдун катышуусунда тосуп алышты. 6 айылдын башын бириктирген майрамдык самалыктан кабарчыбыз маалымдайт. Миндеген жылдар санжыралуу таржымалы бар. Эзелтеден эл арасында каада салт катары белгиленип келе жаткан салтанаттардын бири Норуз, жаңы күн, жаңы жыл майрамы. Жыл сайын Базаркоргон районунун алыскы Кызыл Үңкүр айыл аймагынын эли бул майрамга өзгөчө көңүл буруу менен тосуп алышат. Аймакта кар көп түшүп, кыш узакка созулгандыктан көп учурда апрель айында Ноорузду белгилеп келишкен. Быйыл болсо кыш жеңил болуп, көктөм майрамын ушул күнү майрамдашты. Şu жылыбыз жакшы болсун, эл журтубуз тынч болсун, Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы балдарды тарбиялап өстүрсөк деген ой тилегибиз бар. 10 баланы эрезеге жеткирген баатыр энелерде майрамга көтөрүңкү маанай менен катышып жатышат. Алардын катарында анар эне да бар. Ак элече кийинип, элдин маанайын көтөрүп, ыр күйлөрдү тартуулашты. Мынтип жаштарыбыз менен карысак дагы ырдап бересиңер деп кыздарыбыз, балдарыбыз суранганынан концертке катыштык. Анан жакшы, эми эмне демекмин мен? Ушу Кыргызстан элиме тынччылыкты каалайм. Балача балдары менен, уул кыздары менен баары бактылуу болсун. Жакшы күндөрдү, жаңы жылыбыз токчулук, молчулук жылдарды алып келсин. Аймакта 6 айылда 6000ге чукул калк жашайт. Ар бир айылдын атынан боз үйлөр орнотулуп, анын ичине улуттук даамдар жайнатылган. Андан сырткары спорттук оюндар да колго алынган. Жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлүнүп, онда оюн зооктор уюштурулуп, концерттик программа менен элдин маанайы жакшы, спорттук оюндар, концерттик программа бардыгы өзүнүн ордуна өтүп атат. Кызыл Үңкүр айылынын эли майрамдап жаткан жаз майрамына Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров да күбө болду. Ал жалпы тургундарды жаңырган Норуз майрамы менен куттуктап, каалоо тилегин жолдоду. Биз Кыргызстан салттуу динди тутуп, маданиятыбызды калыптандырып, эзелтеден ата-бабадан калган мурасты улап, салт улап келген калкпыз. Ошондуктан жалпы жамаат баарыңыздарды чын ниетинен куттуктап кетем. Белгилей кетсек, табигат койнунда бийик тоолуу аймакта жашаган жергиликтүү жашоочулардын күнүмдүк тиричилиги жанга калуу жана бал өндүрүү менен жүргүзүлөт. Мал чарбачылыгы да жакшы өнүккөн. Мындан улам жыл сайын жаздын келишин ушундай таризде жакшы тилектерди тилөө менен тосуп алышат. Нара Жапарова, Уларбек Мурзабеков, Базаркоргон району. Аксы районунун Коштөбө айыл аймагындагы жаңа участкасынын тургуну Атамекендик согуштун ардагери. Жетекчилик кызматтарда өмүрүн акырына чейин иштеп, айылга айтарлык эмгек кылган маркум Абдыкадыр Пиримкуловдун ысмы өзүп жашап өткөн көчөгө ыйгарылды. Жана анын эмгектери эскерилди. Теманын уландысы аймактык кабарчыбыздын материалында. Коштөбө айыл аймагында 300ден ашык согуштун ардагери бар болчу. Тилекке каршы алардын акыркысы өткөн жылы каза болду. Бирок эл алардын эрдиктерин унутпайт. Жаңа участкасынын тургуну, Улуу Атамекендик согуштун ардагери, жетекчилик кызматтарда өмүрүнүн акырына чейин иштеп, айылга айтарлык эмгек өтөгөн маркум Абдыкадыр Пиримкулов 1939-жылы Советтик айманын катарында кызмат өтөөгө чакырылып, кызмат мөөнөтү бүтейликте согуш башталып кетип, Ленинградтан Берлинге чейин жолду басып өткөнү тууралуу мындагылар кеңири сөз кылышты. 39-жылы армияга кеткен bu kişi. Anan bunu soğuş bazılgandan 46 yıl keç küste gelgen. Oşu görze haligi keyinki soldatlardı minegile turan başkara turan kalbagan ekendi soğuş ölüp. Suragamiz da minege keç geldiniz dep. Ana oşonda işleri bolgan. Ana gelip öyle bizge
Сталин колхоз деген Коштөбөдөн чоң колхоз болуп, ушуга главный бухгалтер болгон. Абдыкадыр Примкулов 3-чү Украиналык фронттун 167-аткычтар взводунда кызмат кылып, аскердик сержант намын алып, взводдун командири болуп, Украинанын Будапешттин, Вена шаарын, Кишинев шаарларынын бошошунда салымы болгон. Андан соң 1945-жылы Берлинде жеңишти тосуп, согуш бүткөндөн кийин да 1 жыл кызмат кылып, 1946-жылы кайтып келген экен. Айылда башкы эсепчи, Сталин колхозунда башкарманын төрагасы, кийин Иосиф жана Менеткеч колхоздорун башкарып жүрүп, ардактуу үй салууга чыккан. Анын эмгегин замандаштары эскеришти. Бул кишинин адресине адан жакшы баалар берилип жүргөн. Кайсыл жерде башкы бухгалтер болуп иштегендиги, анын айрым колхоздорго барып башкарманын төрагасы болуп иштегендери, айылдык кеңештин төрагасы болуп иштеген мезгилдерин, буларды элибиз журтубуз абадан жакшы пикирде жакшы айтып жүрүшкөн даңкын. Ардагердин эмгеги жогору бааланып, Кыргыз СССР Жогорку Советинин президиумунун ардак грамотасы менен бир нече орден медалдар менен сыйланган. 2 кыз 5 уулду тарбиялап өстүргөн. Эл чарбасын калыбына келтирели деген максатта аттаптап күлүк шаап, байгеден алган соорунун да чарбага берип турган. Айыл өкмөтүнүн башчысына, жергиликтүү советтин депутаттарына мен ыраазычылыгымды билдирем Примкуловдордун атынан. Мына ушу чакан болсо да ушу көчөнүн атын коюп, атамын эмгегин баалап, ардагер минезин баалап койгонуна мен ыраазы боломун. Биздин ушул айыл өкмөт өнүккөн айыл өкмөттерден болсун. Өмүрүн элге арнаган согуш ардагери Абдыкадыр атанын эмгеги бааланып, эл тарабынан эскерилип, ысмы өзү жашаган көчөгө коюлуп олтурат. Советтер Союзуна жеңиш алып келген улуу жеңиш күнүнө быйыл 73 жыл болот. Тилекке каршы ардагерлердин күн сарап азайып калганы өкүнүчтүү дешет мындагылар. Байгаздар Эмкулов, Абдымомун Калбаев, Топчубек Ашыралуу, Акс району. Нормативдик укуктук документтердин жүргүзүлүшү аталышындагы семинар Сузак районундагы көпөлүк мектепке чейинки билим берүү уюмунда орун алды. Ага жалпы райондогу 43 бала бакчанын директорлору катышып, бул багытта бир топ тажрыйбаларын арттырууга жетишти. Иш-чаранын максаты да ушуга багытталган. Ал эми райондо ушул сыяктуу семинарлар байма-бай өткөрүлөт. Ошон менен бирге бул жайга келген мугалимдер аталган бала бакчанын ишмердүүлүгү менен таанышып чыгышты. Белгилеп кетүүчү нерсе, бүгүнкү семинар өткөн аталган бала бакчанын имараты жараксыз абалдан 2 жыл мурун кайра калыбына келтирилген. Учурда бул жайда балдарды тарбиялоо үчүн жакшы шарттар жаралган. Садиктеги бардык жүргүзгөн кагаз иштери боюнча да 102 папка бар. Бизде ошол боюнча бүгүн түшүнүктөрдү алышат. Мен ойлоймун, ушул бүгүнкү биздин райондук семинардан биздин мектепке чейинки билим берүү уюмунун директорлори көп нерсени алып кетет деген үмүттөмүн. Мына ушундай чыгарыштар менен бүгүнкү жаңылыктарыбыздын толукталган чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда эртеңки күнгө калган аба ырайы тууралуу маалымат коштойт. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта туруңуздар.